Дүйнөлүк маалымат желеси жаралгандан бери интернет аламы кандай өзгөрдү? Глобалдашкан доордо маалымат эркиндигине уруксат керекпи? Бүгүн Көз караш ток-шоусунун темасы интернет айдыңындагы журналистика, эркиндик, ачыктык, коопсуздук деп аталат. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Көз караш ток-шоусу. Аны Ош студиясында мен Зульфия Кожоева, ал эми Бишкек студиясында кесиптешим Аида Шекенова алып бармакчы. Бүгүнкү программабызды эске сала кетсек, түз эфирде өтөт Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу. Аида, саламатсызбы? Рахмат, кесиптеш. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе биз Бишкек студиясындагы меймандарыбызды тааныштыра кетели. Бүгүнкү конокторубуз биздин конокторубузду тааныштыра кетсем, медиа сабаттуулук жана маалыматты айырбаштап билүү тууралуу кеңири түшүнүктөр зарылчылыгы жана милдеттери тууралуу коомго жеткирүү жөнүндө кеңири сөз кылганы турабыз. Анда эмесе бүгүнкү меймандарыбыз дал ушул тармакта көп жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан биздин конокторубузду айта кетейин. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков, ошондой эле Кыргыз Туусу гезитинин башкы редакторунун биринчи орун басары Мырзакат Тыналиев жана журналист, жазуучу Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир, ошондой эле журналисттер коомунун бирикмесинин төрагасы Марс Толегенов. Куш келипсиздер студиябызга. Биз бир нече мүнөттөрдөн кийин мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми азыр болсо кайрадан Ош студиясындагы кесиптешим Зульфия эжеге сөз кезегин берсем, сөз сизде. Рахмат, Аида. Анда эмесе мен да бүгүнкү биздин студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, бизде конокто Орозбек Акимбаев, коомдук ишмер, легендарлуу парламенттин депутаты, Сатканбай Момуналиев, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Гүлшайыр Садыбакасова, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Гүлсана Эсенбаева, Ош шаардык кеңешинин депутаты, Галина Байженова, юрист, Абдыжапар Акулов, коомдук ишмер, блогер, эксперт, Ташпу Каразакова, Facebook баракчасынын активисти, Азамат Апсатаров, Ош шаардык мэриясынын пресс катчысы, журналист, учурунда блогер болуп жүргөн, Адыл Акжолуу, блогер, Ош ТВ каналынын журналисти, Казыбек Мамасадыков, ЛТРдин журналисти, ютубер, Жипара Баргибаева, Алатуу айымдары коомдук экологиялык кыймылынын төрайымы, жана ошондой эле бизге Акбалык Жумалиева келип отурат. Ал айымда блогер. Эгер аттарын атабай калган инсандар болсо кечирим сураймын. Андан сырткары дагы бизде Ташпу Каразакова эже келген, Facebook баракчасынын активисти катары. Анда эмесе мен жөнөкөй эле ошол сөз башында айтып кеткен маалымат айдыңындагы журналистикага сиздер кандай баа берет элеңиздер? Ошол жөнүндө айтсам. Сатканбай агай, сизден баштасак. Сүйлөй бериңиз агай. Жок. Сүйлөй бериңиз агай, иштеп атат. Эми чындыгында. Иштеп атат, сүйлөй бериңиз. Эми биринчиден телекөрүүчүлөргө салам жолдоп коелу. Чындыгында азыркы күндө журналистика өтө чоң тармак болуп, дүйнө чоң, бирок дүйнө азыр тарып баратат. Себеби маалымат айдың ушунчалык тарады да. Мына Америкада болгон, же болбосо Кытайда болгон окуялардын баардыгын биз азыр күн сайын көрүп турабыз. Ошондуктан журналистикке көп жоопкерчилик бар. Да? Мен байкашымда журналист эң биринчи так, анык, объективдүү, калыс маалымат жеткириш керек да. Ар кандай кабар болобу, очерк болобу, репортаж болобу. Ал эми мындай өзүнүн көз карашы болсо, өзүнүн пикири. Бирок ушул жактан алганы кээде журналисттер кабарларды берсе деле, башка маселени берсе деле өзүнүн көз карашын кошуп берет да. Мен ошого кошулбайм. Журналист бул элге маалымат так жетиш керек. Ал эч кандай тигил жактын, бул жактын позициясын эмес. Биз жеке пенде катары айтышыбыз ыктымал. Себеби журналист ошол коомдун күзүүсү, коомдун маалыматты жеткирүүсү жанында. Мен ошол өңүттөн алганда журналисттердин жоопкерчилиги өтө күчтүү азыркы учурда. Өтө зарыл. Анан эң негизгиси мен ушулардан баягы талап мындай бир күтө турган нерсем, ошо кеп маданияты деген бар. Сүйлөө маданият деген бар. Ошолорду сактаса, себеби ал маалымат гана эмес, маалымат кандай тилде берилди, ошол да башкаларга жетет да. Ушул өңүттөн алган мен журналисттер дайыма мына ошо теледен, радиодон, гезитчилерден окуганда, көргөндө ушуну эске алам да дайыма. Анан бизде Кудайга шүгүр журналисттик кесип калыптанып калды. Канчалаган журналисттерди өзүңүз колуңуздан чыгардыңыз, туурабы? Мен колумдан эми туура көп эле окудум, башка эми алардын баарын атасам баягы эми туура ушул элтирди иштейт, КТРди иштеп атат, көбү колумдан окуду. Бирок мен дайыма ошолорго айткан бир нерсе. Журналист
мына медик кандай болсо, медик адам ден соолугуна туура диагноз бериш керек. Журналисттер ошондой да, ар кандай маселеге так туура калыспай бербесе, анан тигиндей болсо ортодо түшүнбөстүк пайда кылат, ызы чуу пайда кылат. Ошондуктан мен ушул өңүттү алганда журналисттер кайрыларым ушул дайыма ушул эл ошону күтөт да. Рахмат. Абжапар мырза, сиздин оюңузча кандай? Эми 21-кылымда азыр технологиянын аябай өнүккөн маалы. Бүтүндөй адамзат ошол интернет айдыңындагы журналистикага дүйнөлүк маалыматты алаканга салгандай эле карап отурабыз да. Мүмкүн өнүккөн өлкөлөрдө жанагы агай айткандай журналисттердин өзүнүн жанагы мамлекеттик болобу, жеке сектордобу өзүнүн бир стилдери калыптанып калган да. Биз көбүрөөк ошол кээде чет өлкөлүк жанагы журналисттердин иликтөөлөрүнө жогору баа беребиз. Бүгүн мен айтат элем, Кыргызстандагы журналистика акырындап ошол бир калыптанып келатат. Көзгө мындай басар журналисттерибиз дагы жок эмес. Ошол эле кезде бүгүн жана агай айтып атпайбы, калыстык каякта? Эгерде бир маалыматты мамлекет өзүнүн кызыкчылыгына башкача чагылдыра турган болсо, кайсы бир кызыктар, өзгөчө саясий кызыкчылыгы бар тараптар, бизде бүгүн ушундай сөз эркиндиги башка салыштырмалуу региондогу өлкөлөргө караганда бар деп айтсак болот. Но бирок ошону баягы чайкоочулук менен пайдаланган журналистика бар да азыр. Мына кайсыл телевидение, кайсыл бир олигархтыкы же саясатчаныкы болсо, калыстыктан тайып, сөзсүз түрдө өзүнүн гана кызыкчылыгын биринчи орунга койгонго умтулушат. Биз өзүбүздүн ушул мына тарыхыбызда, эгемендүүлүк тарыхыбызда канча бийлик алмашты, бирок ошол эле учурда мамлекеттик журналистика дагы бир мындай калыстыкты тутунуудан кээде мындай четте же артта калып келаткандыгына бир маани берилиш керек. Биз өткөндөн бүгүн ошол сабак ала тургандай учурга келип жашап атабыз десек болот. Рахмат. Гүлсан эже, сиз депутат катары өзүңүздүн бааңызды берип өтсөңүз. Өзү саламатсыздарбы? Негизинен мындай да, журналисттерди карап турсаң, баягы сөз эркиндиги деп туруп, же болбосо демократия деп туруп, ошого таянып алып туруп, көпчүлүк учурда коомчулуктун дагы мындай бир ою менен эсептешпеген учурлар бар да. Ал дегеним резонанстуу маселелерди чагылдырам деп отуруп туруп, анча мынча бир негативдерди жараткан учурлар жок эмес. Эми албетте жогорудагы сөздөр абдан айтылып атат, калыс болуш керек. Анан жоопкерчиликти сезиш керек. Закон ченемдүү эле иштеп, мындай бир коомчулукка жакшы маалыматтарды жеткирсе, ошол коомчулук дагы бир түз багытта кетиш керек деп ойлойм да. Тилекке каршы андай учурлар аз болуп атат. Кыргызстанда андай учурлар азыраак болуп атат. Гүлшайыр эже, өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Эми баарыбыз эле ушул алам дүйнөсүндө, алам төрүндө жашап калдык да. Жаштар деп, жаштарга сынтакчы эле, эми улуумун деле ошол аламда өмүр сүрүп, ошол аламдан биз көптөгөн жаңылыктарды угуп көрүп дегендей. Мына ошого карабастан албетте бүгүнкү күндө журналистикада кемчиликтер деле жок эмес. Бирок мыкты журналисттер бар, биз окуп көрүп байкап жүрөбүз. Бирок ошол учурда эле жанакы жогоруда айткандарга толук кошулуп кетем. Баягы кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын көздөп, кандай бир саясий партиянын же кандай бир саясий күчтөрдүн, же болбосо кандайдыр бир жеке адамдын кызыкчылыгын көздөп маалымат берилип, такталбастан туруп, союз мезгилинде тактап, ошонун анығына жетип, ошол чынбы төгүнбү анан берчү да. Азыр эми биринчи эле уккан кулактан же болбосо биринчи эле айтылган ооздон кетип калып атат. Ошондо бир топ туура эмес негативдер кетип калып атканын биз байкап турабыз. Мисалы үчүн көрүүчү катары, сиз жөнөкөй көрүүчү катары маалыматтын туура эместигин кантип аныктап атасыз азыр? Маалымат айдыңында мисалы үчүн азыр интернетте ар кандай бир эле маалымат аркылуу чыгып атат. Ошонун кайсынысын сиз мындай эми мындай да, кандай гана маалымат болбосун, эки жактуу каралат да. Бирөөсү бир адамдын көз карашы менен, экинчиси бир адамдын көз карашы менен. Эми биз деле баягы бүгүнкү күндөгү улуу муундар албетте өзүбүздүн көз карашыбыз менен, өзүбүздүн кабыл алуубуз менен кабыл алабыз ар кандай нерсеничи. Бирок бүгүнкү күндө мисалы үчүн бир объектини жаман десе, ошонун артынан элдин баары жаман деген нерсеге көнүп алып атабыз да. Анан бирөөнү жакшы деп койсо, ошонун артынан баарыбыз жакшы эле жатып калабыз. Анан билип билбегендер дагы кошулуп алып эле баягы 10 адам билиши мүмкүн, анан бир 30 жолу эрсип кетип атат да. Мына ушул жагынан албетте бизде кемчиликтер толтура. Мисалы үчүн мына кошуна өлкөлөрдү карайм да мен. Кошуна өлкөлөрдө эч кандай мындай баягы бир адам баштап койсо артынан кеткендер азыраак да. Өздөрүнүн көз карашын көбүрөөк айткан,
анан калыс пикирлерин айткан точкалар өтө жакшы көп да. Анан бизде ошо бир нерсени жаман десе жаман деп артынан кетип калып атабыз да. Бул жагынан мен ойлойм, бир аз биздин журналистикада дагы өнүгүүсү керек экен деген бир маселе болот. Рахмат, Орозбекова, сиз кантип ойлойсуз? Ошол КС Советтер Союзун ойлоп отурасыз азыр сиз. Илим, билим, техника, коом өнүп бизге азыр интернетти берди. Атомдук курал чыккандай эле болду интернет. Азыр каалаган адам каалаган жердеги каалаган маалыматты тактап алып, же ошого мынандай болду деп туура эмес маалыматты берип коюу деле оңой эле болуп калды. Ошондуктан интернетте бул замандын, доордун, жашоонун зарылчылыгы. Бирок ошону пайдалануу эрежесин, ошону пайдаланып атып маалыматты берген, алган, жайылткан адамдардын жоопкерчилигин мыйзам чегинде жолго салбаса, анда жанагы курч бычакты алып алып жаш бала колун кескендей, же болбосо мылтыкты атып алып бирөөнү атып алгандай болуп, маалымат менен канча коомго, адамдарга зыян келтирип алышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир журналист, ар бир ошол атайын интернеттин баракчасын уюштурган адам, ишкана, ошол бардык тең өзүнүн коом алдында, адамдардын алдында, анын бүгүнкү күнүнө, эртеңки тарбиясына жоопкерчилигин ойлонуп туруп иштеш керек да. Рахмат, Адыл. Ошол жерден мен кошула кетет элем. Азыр айтып атышпайбы? Азыр журналистика көп кемчилдиктерди кетирип атат, катачылыктар бар. Биздин кыргыз журналистикасы өнүгүш керек деген ойлор айтылып атат да. Мен буга таптакыр каршы пикиримди айтат элем. Азыр көз карандысыз Кыргызстанда Кыргызстандын журналисттери абдан бир жакшы бир деңгээлге чыгып, өнүгүү жолунда десем эч жаңылышпайм. Буга ошол чет элдик уюмдардагы, бейөкмөт уюмдар иликтөөлөрдү жүргүзүп, кыргыз журналистикасы болуп көрбөгөндөй өсүү темпинде бараткандыгын көргөзүп, эл аралык сыйлыктарга татыктуу кылып туруп көргөзүп жатышат да. Мен айтат элем, бул жердечи ошо журналистиканы элдер, карапайым элдер, ошо блогер анан ютуберликке алмаштырып алгандыктан, журналисттер туура эмес маалыматтарды берет деп туруп ушундай орун алмаштыруу болуп атат да бул жердечи. Болгону жарандык журналисттер күчтүү болуп кетти бул жерден. Ошол күчтүүлөрдү анан ошолорду бардыгын журналист экен деп кабыл алып атышат. Бул туура эмес. Албетте, биз Адылдын бул маселесине кийинчерээк келебиз. Азыр келебиз. Блогерлер алар кимдер? Журналисттерден кандай айырмасы бар? Азырынча биз Бишкекке кезекти берип туралы. Аида, сиздер да мына ушул маселеде өзүңүздөрдүн жообуңуздарды айтсаңыздар болот. Деги эле сиздин конокторуңуз бүгүнкү күндө интернет айдыңындагы журналистикага кандай баа беришет экен? Рахмат, Зülпеже. Мына биздин меймандарыбызга Ош студиясынан суроо келди. Ушу блогерлерге интернет, мына медиа маалыматтарын айырбаштап алып атабыз. Ушу журналисттер менен жалпы эл коомчулук баары таң эле колдонуп атпайбызбы кеңири? Анан ошону айырбаштап алып атабыз. Ушуну баягы элге билгизиш үчүн, чыныгы журналистика деген эмне экенин билгизиш үчүн кандай аракеттерди кылсак болот деген сиздерге суроо келди. Ушу суроого жооп берип койсоңуздар, анда биринчи улуулатып эле айта берет окшойбуз. Эми бул жерде баягы коомдо бир орунда турбайт, прогресс болуп, улам жаңы технологиялар, техникалар пайда болуп, анан бул маалымат алмашуу, адамдардын ортосундагы коммуникациянын баягы улам бир өнүккөн нерселери колдонуп атпайбы? Жада калса баягы жылдары жана араб жазына ушул социалдык тармактар аябай чоң таасир берди, түрткү берди деп дагы баа берип жүрүшөт. Анан азыр жанагы жигиттин айтканына мен кошулам. Көпчүлүк учурда массалык маалымат каражаттары менен ошол жанагы социалдык тармактагы жеке мындай адамдардын мындай биз функциясын алмаштыра алабыз да көпчүлүк учурда. Ошолордун канчасы журналист, канчасы жөн эле мындай блогер. Анан бул жерде журналист канча дагы белгилүү бир кесиптик даярдыктан өтүп, анан белгилүү бир редакциялык саясат болот. Жетекчисинин тарабынан кандайдыр бир багыт берилет, ошол массалык маалымат каражаты өзүнүн бир кандайдыр бир алган багыты болот да. Ошого жараша кандайдыр бир деңгээлде мен эми ал журналист мындай цензурага кабылып турат дебейм, мындай журналист бир багытты алып турат да. Ошодон улам белгилүү бир мындай аша чабуулар азыраак болот.
Ал эми блогер деген ал мисалы үйдө отуруп деле жаза бериши мүмкүн, текшербей эле же болбосо башка эле бир текшерилбеген булактан алып андан ары бөлүшүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде жана эми айткандай ушул эки нерсени мындай көп чаташтырбай баа беришибиз керек да. Чындап эле мына Мырзакат агай айткандай, Нуржигит агай сиз дагы кандай кошуласызбы? Цензура чектөөнүн жоктугу буга мисал болуп, багы шарапаты да, кесепети да тийип атабы, же болбосо ошого кандайдыр бир маалыматтык чектөөлөр керекпи? Ошол жөнүндө да сиз кандай деп ойлойсуз? Эми цензуранын эки жолу бар. Советтер Союзунун учурунда азыркы диктатура орногон мамлекеттерде, тоталитардык система бар мамлекеттерде, авторитардык режим бар мамлекеттерде кадимкидей эле бийлик мыйзам мененби же болбосо күчү мененби тилиңди тыйып коет. Бирок экинчи бир механизм бар да, бул абийир, профессионализм, жоопкерчилик, объективдүүлүк дегенчи. Биз ушул жагын иштешибиз керек. Анткени сөз эркиндиги бул биздин чоң жетишкендигибиз. Салыштыра келсек, мына кошуна мамлекеттер менен Кудайга шүгүр. Бирок билесизби, кээ бир нерсенин мындай аламаты болот экен да. Сөз эркиндиги болуп атат, бирок ошого кыянаттык менен мамиле кылгандарды болуп атат. Бул аманат. Аманатка ким кыянат кылса, башына балекет келет деген сөз бар. Бирок билесизби, биз бир доордон экинчи доорго өттүк. Ал доорлор бири-бирине такыр мындай төп келбейт, окшошпойт. Кечеге эле коммунисттик, сенектик доордон бүгүн демократия доорuna өттүк. Бул баягы сууну кечип өткөндө эле экен да. А сууну кечип өткөндө ылайланат. Бирок ылайлангандан кайра тунуйт да. Ошон үчүн бир жагы буга бир жагы сабыр кылыш керек. Экинчи жагында жоопкерчилик жагын карасак болмок да. Анан экинчиден журналисттерди айыптаганга мен каршымын. Эмне себептен дегенде, рынокто бир түшүнүк бар да, кандай талап суроо болсо, ошого жараша эле продукция аласың. Анын сыңарында бизде ошо баягы батышта, чыгышта жашыл, жанагы сары, желтый прессада эл окубай турган деңгээлдеги газеттер азыр эң чоң тиражда чыгып, аябай мындай даңктуу болуп атат. Эмнеге? Анткени элде ошого сулуу талап бар да. Кан төккөндөрдү, зордук, зомбулукту, жеңил желпи нерселер жазгандарды мындай баалап өзүбүз сүйүп окуп атабыз. Ошон үчүн ошого бир талап зор болуп атат. Мисалы мына Олжобай мырзанын Рухеш деген сайты бар. Мен абдан сүйөм, чындап эле рухка азык. А башка газеттерди көрөсүң, окуйсуң, бирок рухуңа азык албайсың да. Үчүнчү нерсе, тил сөөгү жок, сөз акысыз экен. Эгерде сөздү бирдик сыяк сатып алганыбызда мындай кыянаттык кылбайт элек. Ошон үчүн ар бир өзүбүзгө жоопкерчиликти алсак, бул окшоп бирөөнү айыптабай мындай өзүбүздү өстүрсөк бул маселе чечиле турган эле нерсе. Рахмат. Ошо Нуржигит мырзанын сөзүн уланткысы келип аткан биздин уш студиясындагы меймандарыбыз бар экен. Бир нече мүнөттөн кийин кайрадан сиздерге кайтып келебиз. Анда эмесе Зульфия эже, сизде сөз. Рахмат. Нуржигит мырза азыр эле ошол жанагы коопсуздук маселесине, ошол эле учурда кыянаттык маселесине, аманат деген маселелерге токтолду. Сиздерде бир топ ой маселелер түштү. Анда Орозбек аба эмне дейт элеңиз? Мүмкүн болсо калсаңыз. Микрофон. Азыр интернет аркылуу ар бир адамдын жашоосу интернет менен эле болуп калды. Соодасы деле, таанышысу деле, турмушка чыгысу деле, жаман нерсени үйрөнүшү деле, жакшы жагын жайылтуу деле. Ошон үчүн бул абдан ар бир адамдын интернеттин кайсы барагын пайдаланууда, кайсы тармагын пайдаланууда ошого жоопкерчилигин иштеп чыгып, жана машина айдаганда жолдо жүрүү эрежесин ойлоп чыккандай эле интернетти пайдалануунун дагы эрежесин, ошонун ичинде журналисттердин да өзүнүн жоопкерчилигин караш керек. Болбосо мына көрүп атабыз, мына туура эмес, жана Гүлшайыр айткандай, бири мындай десе, бири башка дейт. А ошону мынабысы мындай болду деп акырына бир эрежеге салыш керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул интернет турмуш жашообуздун бардык жагын өткөндөн кийин ошонун ар бир тармагындагы иштеген эксперттер, специалисттер, адистер ошону туура пайдалануу, коомго жакшы жагына буруу жагын ойлонуш керек да. Рахмат. Бүгүнкү күндө Кытайда, Иранда, Пакистанда да бир топ мамлекеттерде интернетти такыр эле жаап таштаган. Ал жердеги жетекчилер да жөндөн жөн жапкан жок. Анын дагы себептери бар да. Ошон үчүн бизде ар бир тармактагы адистер, эксперттер ушул жагын бир жакшылап ойлонуп көрсө дейм. Рахмат. Жипарайым, сиз кантип ойлоносуз?
Кантай деп ойлойсуз? Азыр эле ошол Нуржигит мырзанын айткан жанагы кыянатты кылбаш керек, маалыматты таратып атканда ошол кийинкинигин ойлош керек деген маселеге кандай карайсыз? Ал сөзү туура, бирок биз азыр демократтуу мамлекетпиз да. Ошондуктан азыркы күндөгү журналисттердин, блогерлердин айтып аткан, жазып аткан сөздөрү абдан эле туура. Себеби дегенде биз сырттан эле билбейт деген адамдын ички дүйнөсүн, жашаганын, жашоосун, анын кылмыш иштерин ачыкка чыгарып атпайбы? Биз качанга чейин жабык бойдон калышыбыз керек. Вот ошондо биз өсүп өнүгөбүз. Кылмыштуулуктун бетин ачып атат. Мен абдан кубанычтамын. Себеби дегенде кээсин айтып атпайбызбы? Жашырып атат. Эмнени жашырып атат? Ооруну жашырса өлүмгө ашкере деп айтат. Мына азыр накта жүзү интернет булагында чыккан адамдын тазалыгын, инсандын тазалыгын, ички дүйнөсүн, жасаган жумушун, интеллектуалдык деңгээлин бүт баарын ачык айкын айтылып атат да. Мына ушул менен жүрүп отуруп, коррупция менен күрөшүүнүн чоң жолун башатын ачты десем жаңылышпайм. Рахмат, ушул жерде сиздин оюңузду улай турган Бишкекте дагы сөз пайда болуп калыптыр. Анда эмесе конокторго кезекти берели Бишкекке. Рахмат Зүлфия эже, мына Жипара Баргибаева айым айткандай, азыр эле ушу адам баласынын жан дүйнөсүнө чоң салым кошуп, өзүнүн ушу тармакта атай сайтын ачып келаткан Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир мырза, ушу Олжобай беке, ушу айтсаңыз, деги эле сиз өзүңүз ушу сайтты ачтыңыз, сиздин бул өзүңүздүн жеке пайдаңыз эмес, жалпы элдин жан дүйнөсүнө багы бир жакшы салым кошоюн деп ушундай бир ниетти ачтыңыз. Бул буюрса бир жакшы жүзөгө ашып ишке ашып келатканын көрүп атабыз. Анын арасында ошо адамдардын көйгөйлөрүн кошо аралаштырып чыгаргандагы макалаларыңыз, тамсилдериңизди көрүп алып, баардыгы тең ошо колдоп атышат да. Ошо сайтты ачкандагы ошо максатыңызды айтсаңыз. Мен тойдун байдын кызына дегенден кийин ушул жыйынтыкка келдим да, себеби мен деле журналистикада көп жыл жүрдүм. Анан бүгүн бар эртең жок нерсе менен энергияңды сапырып эле баягы коомчулукту дүрбөткөн шар менен эле жүрө берткенсиң да. Мен ошол жашоодон тажадым да. Жөн гана бир кымгут жашоону токтотуп эле бир жан дүйнөңдүн тынчтыгын орното турган. Себеби коомду карап турсаң, маалыматтар коомду ууктура турган терс маанайдагы абдан маалыматтар арып кетти да. Ал адамды бияң сезим түрүндө талкалап атат да, жан дүйнөнчү. Себеби күнү келе зордук, зомбулукту, дайым эле бир кылмыштуулукту жарыялап бергенден ал коом оңолуп кетпейт. Биз улуттун тамырына доо кетирип атабыз да, улам тамырына чапкандай элечи. Себеби биз ошол терс маалыматты канчалык берген сайын адамдын жан дүйнөсү кабыл алуусу ошо болот. Агрессия пайда болот. Коомдогу стресс абалдык пайда кылат да. Коом эмне үчүн оорукчан болуп калды? Биз журналисттик жоопкерчилик дегенде ушуну ойлошубуз керек да. Ооруканаларды караңыздар. Кезек узун, канчалык кадам сайын аптекалар турат. Ал адамды сактап аткан жок да. Биз жок дегенде журналисттик жоопкерчиликти ойлонуп баягы коомду кумгуттукка, дүрбөлөңгө салбай турган, мында анайсыз кылганга, коомго тескерисинче бир рухий жарык бере турган, бир акыл жарыгыбызды чача турган, бир шола жарык бере турган жака көбүрөөк чакырыш үчүн ал акыл айтыптын кереги жок экен. Жөн эле жазаш керек экен. Рухеш сайтында эле өзүнүн окурмандарын таап кеткен ошо болду да. Күндө кечинде өспүрүмдөр үчүн жомок илип, тамсилдерди илип, дүйнө адабиятынын кыргыз тилине өрнөктүү тексттерди жарыялап которуп, тандалма чыгармаларды илип эле бул деле журналистиканын бир агартуу жагындагы миссиясы да. Анан биз ошо журналистикадагы агартуу маселесин унутпасак, эң башкы мыйзам ошого дейм миссиябыз. Мына Марсагай, сиз дагы ушу медиа эксперт катары көп жылдардан бери ушу журналистикада өзүңүз жон териңиз менен сезип келатасыз. Деги эле ушул журналистиканын баягы биздин атаандаштык дагы туруксуз, туруктуу деген бир маселелерге келгенде, биздин журналистика, Кыргызстанда журналистика туруксуз деген дагы бир пикириңизди айткансыз да. Азыр болсо биздин журналистика эркин болду, баардыгына тең жетише алат деген бир жакшы пикирди дагы Ош студиясындагы биздин мейманыбыз айтып кетти да. Ошо сиздин пикириңиз боюнча азыр ошо биздин медиа маалыматтарга кандай карайсыз? Саламатсыздарбы? Да бир жолу эми мен биринчи башынан баштай кете турган болсом, бүгүнкү күндө буга чейин дагы ошо Ош студиясында жакшы сөздөр айтылды. Бул жерде албетте оң жагы жана терс жагы экөө тең айтылып жатат.
бирок экөөнү тең салмакта ала жүрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө сөз эркиндиги бизге керек. Сөз эркиндиги боюнча айта турган болсок, бул көпчүлүк учурда биз ушуну биздин өлкөдө 3-майда басма сөз эркиндигинин күнү деп белгилейбиз. Ошондо биз ушул сөз эркиндигин бир гана массалык маалымат каражаттарына гана оодарып айтабыз да, бирок жалпы жонунан айта турган болсок, бул сөз эркиндиги жеке эле массалык маалымат каражаттарына тийиштүү эмес, бул адам укугуна да тиешелүү. Адамдар да өзүнүн оюн эркин билдириш керек да. Анан буга чейин ош студиясында айтылган жанагы блогерлердин өздөрүнүн билдирүүлөрү бир тараптуу болуп калып атат. Туура, алар дагы азыр бир депутат айым айтып кетпедиби, эмне үчүн биз айтпашыбыз керек, биз айтышыбыз керек деп. Албетте айтыш керек, бирок блогерлер айтканда алар эми баягы буга чейин биздин агайлар айткандай, адистер айткандай, журналисттин өзүнүн милдеттери бар, чектелген. Укук, мыйзамда жазылган, анын баардыгычы маалыматты чогултуп, иргеп, ошонун негизинде редакциялык саясаттын негизинде алып чыгыш керек деп мыйзамда жазылганда. Журналист менен блогердин айырмачылыгы ошондо. Блогер ал көргөнүн, укканын, билгенин тасмага түшүрүп гана жөн чыгарат. Ал тиги экинчи тарапты эске алышы мүмкүн, кээде эске албай да калышы мүмкүн. Ошонусу менен айырмаланат. Анан бүгүнкү күндө биз ошо журналистикасында биздин медиа айдыңында, анын ичинде ошол интернет айдыңында, социалдык тармактарда эмне үчүн массалык маалымат каражаттары атаандаштык күрөштү абдан күчөтүп атат да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө баардыгы тең өзүнүн жасаган ишинин тыянагын, жыйынтыгын коомчулукка жар салыш керек болуп атат да. Убагында совет доорунда анын баардыгы жазылып, гезит үйүнө барып, гезитти барактап, же болбосо бул экранды көрүп, же радиону угуп, ошону менен алчу да маалыматты. Азыр бүгүнкү күндө ал система артта калды. Азыр баардыгы улам чуркаш керек, мына телефондор бар, телефон аркылуу маалымат жеткириш керек. Ошон үчүн күрөш болуп атат да. Бирок бул жерде дагы иргеш керек да. Иргегенде бирок өтө эле баягы катуу тартип менен иргебестен акырындык менен ошо жолго барбасак, эгерде катуу чара көрө турган болсок, биз абдан жаңылып калабыз. Анда ошо адам укугу, сөз эркиндиги кысымга алынып калышы мүмкүн да. Албетте моюнга алыш керек, журналисттердин арасында да бар, өтө аша чаап кеткен учурлар бар. Себеп дегенде бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарынын курамы саны абдан көбөйүп кетти. Мисалы, Минюста айтып атышат 2000дей ашык деп. 2000дей деп. Бирок аны тактоо иретинде биз эртең журналисттер коомдук бирикмеси атайын кат жолдойлук деп атабыз. Анын ичинен 100 расмий түрдө баш тартыптыр ишмердүүлүк жүргүзүүдөн. Андан сырткары дагы башка дагы маалыматтар бар экен да, ошону биз тактап, журналисттер коомдук бирикмеси ошо канча массалык маалымат бар экенин тактайлык деп атабыз. Себеп дегенде көпчүлүк интернеттеги жанагы сайттардын баардыгы каттоодон расмий түрдө өткөн эмес. Бирок аларды биз массалык маалымат каражаты катары кабыл алып, ал жакта иштеген журналисттердин маалыматын биз кабыл алып, аларды окуп, кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн баабызды берип, ошол маалыматты ушундай болуп атыптыр коомчулукта деп өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү жүргүзүп келе жатабыз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол жагынан дагы иш алып барыш керек деп ойлойм да. Муну жеке эле ошо журналисттер коомчулугу эмес, жалпы коомчулук дагы ошону эске алыш керек да. Анан дагы бир маселе бүгүнкү күндө медиа сабаттуулук. Медиа сабаттуулук десе бүгүнкү күндө баардыгы тең эле ойлойт, медиа деген сөз бул журналистика чөйрөсүндө жүргөн медиа уюмдар, ошол багыттагылар иш алып барыш керек деп. Жок, биз медиа сабаттуулукту биринчи кезекте журналисттер биз өзүбүз, андан кийин биздин ошо маалыматты кабыл алып жаткан биздин кардарлар, ошол эле окурмандар, көрүүчүлөр, угармандарга дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Аларды дагы жана ош студиясында жакшы сөз айтылбадыбы? Бул жагынан айтса биз аны туура көрөбүз, тигил жагынан айтса туура көрөбүз, анан кимге ишенерибизди билбейбиз деген сөз болуп атат. Сөзүңө аралашып, журналист баягы коомдун алдыңкы өкүлү экенин сезиш керек да. Себеби коомдун алдыга озунуп, ойлонуп, коомдун алдындай жөн эле жанагы ууду кептер болуп атканда журналист жок дегенде ошол каралама массаны ээрчип кетпейчи. Ой, токтоп могу анализ кылайынчы деген кесиптик жоопкерчилик болуш керек да. Анан көп учурда журналист дагы каралама массанын деңгээлине түшүп кетип атпайбы? Ушак деңгээлде, имидж деңгээлде жазганда да ошону уялбай этпей эле, өрөм парам көрбөй эле имидж, анан ушу бир тар чөйрөдөн уктум деген маалымат кылып жайылтып атпайбы?
Азамат азыр эле ошол журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Телегенов айтып өттү да, жанагы медиа сабаттуулук боюнчачы. Сен илгери мисалы блогер катары оппозицияда жүргөнсүң да, оппозициялык блогер катары сенин блогторуң окуучубуз, кийин азыр сен мамлекеттик кызматкер катары Ош шаардык мэриясынын пресс катчысынын жетекчиси катары азыр бүгүнкү күндөгү медиа сабаттуулукка кандай өзүңүн ой пикириң бар жана ошондой эле бүгүнкү күндө ошол журналисттердин агартуучулук маселесинде коомчулук силерди кандай кабыл алып атат? Жакшы суроо бердиңиз. Мен өзү мындай кыскача айтканда эркин жазып, эркин айтып, эркин блогторду жазып жүрүп, ошонун артынан эле бир мамлекеттик кызматка келип, бийликтин сөзүн сүйлөп, мамлекеттин сөзүн сүйлөп, мен өзүмдүн жашоомдо мындай эки жашоону көрдүм десем болот да. Бирок азыр мен бийликтин ошол бир маалымат саясатында бир оштогу мындай жетектеп жатсам дагы, мен бир пикирден такыр кайтпайм. Себеби биз канчалык тыюу салайлы, канчалык жоопкерчиликке тартайлы дебейли, бирок бизде мен азыр ушул мэрияга барып билип атам да, жарандык журналистиканын, элдик журналистиканын күчүн, керектигин баркын сезип атам. Анткени биз эч качан жанагы 5-6 чиновниктин же 5-6 мындай мамлекеттик адамдардын, 5-6 стандартты сактаган журналисттердин пикирим туура, алардыкы да туура. Бирок ошол жалпы элдин, жалпы азыр биздин үнүбүз бир гана соцсеттерде калды да, чын айтышыбыз керек, интернетте калды. Ошону чектөөгө же башка нерсе кылууга биз аракет кылбашыбыз керек. Анткени мага бир күндө азыр мэрияда 50 кайрылуу келет да, минимум 50 кайрылуу келет. Ошонун бир 40 сөзсүз карапайым элдерден. Ошол эле Жапалактын Арек деген айылы, ошол эле Оштун бир мындай алыскы дача, мындай четки айылдарынан, четки жерлеринен жазат да. Мен ушул нерселерди көрүп отуруп, ушул соцсеттин жарандык журналистиканын, элдик журналистиканын, элдик репортерлордун көбөйүшүн каалайт элем. Анткени ушул нерсеге дагы биз чек койсок, же башка мыйзамдар иштеп чыга турган болсок, кээ бир карапайым адамдардын үнү угулбай калышы мүмкүн. Өмүрү мэрдин алдына кире албаган адамдар азыр ошол соцсет аркылуу, биз аркылуу өзүнүн үнүн айтып, маселесин чечтирип атат да. Сен үчүн кандай болуп атат азыр ошол эки тараптуу иштегенчи? Эки тараптуу иштеген өзүмдүн тажрыйбам үчүн өтө жакты мага. Себеби мурда бир тараптуу эле каалаганымды сындап койчу элем. Азыр бирок мен дагы бир экинчи нерсени айта кетейин. Мэрияга келип, ошол маалымат саясатын карап отуруп, бир өкүнө турган дагы нерсе болду да. Өзүбүздүн эле ушул журналистикада жүргөн журналисттерибиз, ошол эле блогерлерибиз кайсы бир адамдын, кайсы бир саясатчынын кызыкчылыгын коргой тургандыгын ушул мен мэрияга келип билдим да. Себеби бир жерге барасың, сонун иш, позитивдүү иш, мамлекет аны 2 жылдап араң бюджет үнөмдөп отуруп жеткирди. Болбогон эле бир жерден жарака кетсе, ошол коомчулуктун бүт көңүлүн ошол жаракага бурат да. Жана Гүлшайыр эже айткан баары эрчип анын артынан. Ошончолук эрчип, өзүмдү кошуп, ошондой баягындай жалпак тил менен айтканда согуп критикалаганда кээде чындап жаның ачышат. Бирок ошентсе дагы мен каалайт элем эч качан ошол биздин эркиндигибиз, биздин байлыгыбыз эле, бир эле Кыргызстандагы сөзүбүз, биздин эркиндигибиз да. Ушул эч качан мындай тыйылып же башка болушун каалабайт элем. Сатканбай ага, деги эле ошол жанагы медиа сабаттуулук боюнча азыр айтып атпайбы? Марс мырза туура айтты да, медиа деген бир эле бул журналисттер эмес да, булар ошол эле блогерлер, ошол эле ютуберлер, ошол эле сиз айтып аткан жарандык журналистика деп же болбосо репортерлор, бир нерсени көрүп эле чыгарып койгон. Канчалык деңгээлде бизде Кыргызстанда азыр медиа сабаттуулук бар деп эсептейсиз? Өтө туура маселе козгоду. Медиа сабаттуулукка ээ болуш керек. Медиа сабаттуулук эмне? Мен ушул 4 эле сурооду ким ал блогер болобу, журналист болобу, 4 нерсеге дайым көңүлдүү болуш керек да. Эмнени айтам, эмне үчүн айтам, кимге айтам, кантип айтам. Ушу 4төүн түшүнүп, ошону билген адам, мен ойлойм, ошондо медиа сабаттуулукка ээ болот. Ошол айткан кабары кимге пайдасы тиет, коомго, элгеби, ал эмне үчүн айтып атат? Же коомду бөлүп жаруу үчүнбү, же коомду бириктирүү үчүнбү? Аны кимге айтып атат?
же бир биз окшогон адамдарга же мамлекет жеткилүү анан кантип атат деген кеп маданият деген сөз бар да. Биз азыркы ошол көп журналисттер бар, жакшы журналисттер, бирок мен тилчи катары менин колумдан көп эле журналисттер чыкты. Мына ошол Абдувахап Мониев деген, мына Айбек Абдулдаев, Космос Чыдынов деген, мына Жанар Акаев дегендер да. Лунара, ошолордун баардыгы бизден ошолордун баардыгында бир байкасаңар мындай сөз маданияты өтө этияттык менен мамиле кылышат да. Демек мунун өзү кайсы бир деңгээлде демек биздин сепкен үрөнүбүз өзүнүн өнүмүн берип атат деген. Ошондо мен дагы айтам, ушул блогер болу ким болу, ушу төрт эле маселени жакшы билиш керек да. Эмнени айтам, эмнени түшүнөтөм, кимге айтам, кантип айтам. Ушуну чечип алса, мына медиа сабаттуулук ушу менен эле чечилет деп ойлойм. Рахмат, жаныңызда Акбал айым отурат, блогер. Бизде Фейсбукта өтө активдүү блогер деп айтсак дагы болот. Анан негизинен ушу медиа сабаттуулук боюнча кеп кылганда, чындыгында кээ учурда блогерлердин мындай бир сабатсыздыгына деле мындай баш ийгибиз келет да. Себеби дегенде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын ойноп, же болбосо кандайдыр бир өзүнө керектүү бир информацияны, маалыматты берүү менен бирге эле коомчулукка өзүнүн өтө терс таасирин берүүчү маалыматтарды таркатат да. Сиз качан блогер болуп баштадыңыз? Өзүңүз негизинен журналистсизби же кайсы бир багытта иштейсизби? Анан блогер бул ким? Саламатсыздарбы? Мен Facebook тармагынан келдим. Facebook тармагында блогермин. Блогер деген бул жеке өз көз карашыңды коомдо болуп жаткан дүйнөдө же болбосо Кыргызстанда өз мамлекетибизде болуп жаткан маанилүү көйгөйлөрдү Facebook тармагында жазып отуруп, Facebook эле эмес, бүт соц тармактарында элдер пикир калтырып, анан өз сенин көз карашың кызыктуу болгон үчүн эл көп окуп, анан бара-бара ошол нерсе мен негизинен катталганыма 10 жыл болду Facebookка. 10 жылдан бери эле ошол курч болгон маселелерди көтөрүп келатам. Анан бул жерде эми блогерлер сабатсыз дегенге мен мисалы YouTube'да болушу мүмкүн, бирок именно Facebook'та сабатсыз жазылган нерсени элдер ыргап эме кылышат да, иргелеп отуруп андай блогторду эл окубайт деп ойлойм да. Бул жерде эми блогерлерди мындай терс көз карашта караганга мен чакырбайт элем. Себеби дегенде блогерлердин пайдасы аябай көп тийип атат азыр коомго. Себеби дегенде аябай мындай өзүңүздөр деле байкап жүрөсүздөр, аябай чоң көйгөйлүү маселелерди пикир жаратып, коомдук пикир жаратып, ошол нерсе менен канча мамлекеттеги терс көрүнүштөр токтолуп калып атканына көп эле адамдар күбө болуп келатат да. Анан дагы жанагы мурунку маселеден дагы бир нерсени айтып кетсем, журналисттер менен блогерлерди алмаштырып алышып, ошондон терс пикир жаралып атат деп айтып кетти бул жактагы мырза. Эми ал журналисттер дагы блогер болуп эсептелинет. Себеби дегенде алар журналист катары өздөрүнүн сайттарында иштеген менен жеке мындай Facebook'та, Instagram'да алар блогер катары дагы пикир жазышат. Ошол жерден эми бул жерден эми журналистиканын дагы биз сындай турган нерселер бар да. Көбүнчө алар өз изденүү аз биздин журналисттерде. Эми мен журналист досторум көп, алар капа болушпасын. Изденүү аз. Аябай кайталанма маалыматтар. Мисалы үчүн Азаттык бир маалымат жазса, ошону эле бир-эки сүйлөмүн өзгөртүп туруп, аны кайра эле бере бериш, башка сайттар бере берет. Ошолор эми журналисттер изденсе, бизде демократия бар, сөз эркиндиги бар. Ошон үчүн биздин журналисттер аябай изденип иштесе, буларда аябай келечеги кең деп ойлойм да. Анда Адыл, сизге суроо ошол эле суроо, жанагы блогер деген эмне дегенге, блогер бул ким дегенге, блогер бул ошол блогтун кожоюну катары эсептелинет экен, бул англис тилинен которгондо ошондой чечимленет экен, бирок ошол эле учурда сиз блогерсиз дагы, журналистсиз дагы. Анан кайсы учурда блогерсиз, кайсы учурда журналист экениңизди кээде мен өзүм да билбей калам да, кайсы учурда Адыл мисалы үчүн блогер болуп атат азыр, маалыматты каяктан алып атат, кантип алып атат, кээ учурда тастыкталбаган маалыматтар кетип калган учурлар болот да. Блогер анан кийин кошумча ютубер деп дагы айтсам болот да өзүмдөчү. Бул жерде телевиденияда өзүм эркин журналист катары ар бир материалды тактап, маңыздуу жасагандыктан
материалдарымды YouTube тармагына киргизип турам, бирок ошол блогерлик жумушум менен ошол журналисттик жумушумду салыштыра келип туруп материалдарымы YouTube порталына жүктөгөндө мен журналисттик ишмердүүлүгүмө байланыштуу материалдар абдан өтүмдүү, анан көрүмдүү болот да. Анан блогерлерден андан сизге пайдасы бар, өтүмдүү жана көрүмдүү болгондо сизден пайдасы болот. Демек бул журналист бул баягы иликтөөчү баягындай тең салмактуу материалдарды элдер өзү эле иргеп көрүп алат. Демек баягындай блогторду жазганда буну элдер тандоо болот да, андачы элдерде жакшы болсо окуйт, кызыкпаса окубай деле коет. Мисалы блогерлик жумушумда мисалы блогторду, постторду жазып, коомдогу социалдык окуялар боюнча, бирөөлөрдүн арыз муңдары боюнча мен жазып, мага кайрылганда жазып калам. Ошол учурда ушул жарандык, ушул азыр көпчүлүк чоңдор ушул Facebook'тан коркуп, Facebook'та эле карап отурат да. Мен бир пост жазып кое турган болсом, чоң эле адамдар ошол пресс-конференция берип, бир блог үчүн пресс-конференция бергенге жетип атышат да. Рахмат. Азыр ушул жерде, азыр 1 минутта, азыр айтып келебиз азыр кайрадан, бирок 1 минутта мен Нуржигит мырзага суроо берип алайынчы. Нуржигит мырза, айтсаңыз азыр журналисттер блогер болуп атышыптыр. Ал эми блогерлер болсо журналист болуп атышат. Деги эле журналисттердин ошол жерде жоопкерчилиги канчалык деңгээлде болуш керек жана ошондой эле журналисттерден блогерлерди адамдар айырмалап алуу үчүн кайсыл тенденциялар журналисттерге жетишпей атат азыр? Билесизби, мындай нерсе спортто деле болуп атат. Мурда күрөшкөнү күрөшчү, коюшканды коюшчу, тебишкени тебишчү, азыр баарын аралаштырып жанагы эрежеси эруш деген чыкпадыбы? Ошол сыяктуу биздин журналисттер деле кээде бир карасаң мындай, бир карасаң мындай, бир карасаң теледен чыгат, бир карасаң блогер, бир карасаң гезитке макала жазат. Эми эптеген экинин жейт кыла берсин. Бирок эми сөзгө да жоопкерчилик бар да. Мисалы, адам деген мындай да, адамга эркиндик толук жараша бербейт. Мисалы, малга макулукка жарашат. Мал каалаганын кылса эч ким эчтеме сурабайт. Бирин бири сүзүп коебу, бирине бири зомбулук кылабы. Биз эркинбиз деген менен абсолют эркиндик жок. Анткени азыр көйнөгүн чечип же шымын чечип эч ким көчөгө чыга албайт. Ошон үчүн эркиндикти жаш балага деле берсе болот, бирок жаш бала жашай албай көзөтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн буга чоң даярдык керек, ички маданият керек. Өтө чоң нерсе мына ушундай болуп атат да. Анан дагы бир нерсе бар да, баягы сүйлөсөң пайдалуу сүйлө дейт, болбосо тилиңди тыйып отур дейт. Ушул нерсени карасак абдан жакшы болмок, анткени жоопкерчилик деген бар. Мисалы, бир адамды туура эмес тарбиялап койсоң өмүр бою азабын көрүп атпайсыңбы? Журналистти бир эле адам укпайт да, 1000 адам, миллион адам угат. Эгер журналист адашса, калган адам адашат, коом адашпасын. Канча туура эмес чечимдер ошондон келип чыгат, канча туура эмес пикирлер ошондон келип чыгат. Мисалы, акыркы күндөрү өзүм жөнүндө деле бир топ жалган маалымат өзүмө кайра келип атат. Сиз бирөөгө тууган экенсиз, анан аялынын двоюродной брат экенсиз депчи, аябай таң калышты да, таң калышты. Бирок бир нерсе бар да, ким биринчи айтып калса, ошондук чындык болот экен. Аркасынан чындыкты айтсаң деле актанган окшоп калат экенсиң, келеси окшопчу. Ошон үчүн журналисттерде талап аябай чоң, абдан жакшы суроо бердиңиз. Ички маданият, профессионализм, сабаттуулук. Сабаттуулук деген 3 проблема бар да. Ушул 3 проблема болсо коомдо чоң көйгөй болот экен. Биринчиси бул жардылык. Жалаң эле материалдык эмес, руханий жардылык чоң проблема. Экинчиси бөлүнүп жарылуу, үчүнчүсү караңгылык. Караңгылык деген ошол сабатсыздык. Мисалы, бычак менен адамды өлтүрсөң болот, бычак менен тамаксызсаң болот. Азыр көп адамдар ошол бычакты кандай пайдаланышын билбей туруп кармап атат да. Сөз деген андан да коркунучтуу нерсе. Мисалы, бычак менен маңдайыңдагы кишиге гана зыян келтиресиң, бирок тилиң менен ошол жерде отуруп Американы талкаласаң болот, жерде туруп асмандагын талкаласаң болот. Жалгыз бир сөзүң менен бир элди, бир маданиятты талкалап койсоң болот. Ошон үчүн журналисттерде абдан чоң жоопкерчилик бар. Кудай буйрса барабар ошого баратабыз. Баягы суу тазаланган деңгээлге жетип калдыкпы деген үмүт бар. Рахмат. Азыр эле мына Мырзакат агай сизге суроо берсем да, ошо Ош студиясынан Акбарик Жумалиев айтты, блогерлер деген күчтүүрөөк кылып атат дагы, тескерисинче ушу журналисттер баягы изденүүчүлүк менен иштебестен баягы чабалыраак болуп атат депчи. Сиз болсо өзүңүз баягы профессионал журналист катары, профессионал журналист кандай болуш керек? Алар ошол баягы коомдого айтылып аткан пикирлерге өзүнүн жүйөлүү акыйкат сөздөрүн кантип билдириши керек, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Бу жерде тиги карындашымдын айтканы туура. Себеби бул жанагы блогерлердин бир артчылыгы болуп атат. Булардын кол алдында баягы оперативно пайдаланып, анан мындай кошумча ресурс талап кылынбайт да. Ал эми ошол эле гезитти чыгаруу же телевиденияга бир берүү даярдоо же радиого уктуруу даярдоо бул белгилүү бир убакытты талап кылат, анан белгилүү бир каражаттарды талап кылат да. Бу жерде маселе азыр Нуржигит Кадырбековдун сөзүн улап айтсам, жана бычакты берип койду деген. Советтик журналистиканын корифейлеринин биринин айтканы бар. Гезит менен чымды чаап өлтүрчү эле мурда, кийинчерээк гезит менен адамды өлтүрө баштады деп. Бул эми ошол массалык маалымат каражаты жөнүндө сөз болуп атат да ал убакта. Ошондой болуп, биз көпчүлүк учурда баягы мындай
сөз эркиндигин, ой пикирди билдирүү эркиндигин мындай туура эмес пайдаланып алсак, бунун кесепети болот да. Бирок буну сөзсүз түрдө эле жанагындай бир цензура коюу, чектөө менен жөнгө салыш кереги жок. Буну ошол бунда ошол эле бийлик структуралары өздөрү колуна алып, кандайдыр бир деңгээлде ошол сабаттуу кадрларды даярдоо, ошол эле массалык маалымат каражаттарында иштеген адамдардын жалпы деңгээлин көтөрүү, мисалы ошол эле өзүнүн ички маданияты, сабаты, билими, мындай келечекти бир аз ойлоп билүүсү, мекенчилдиги бар блогер деле, журналист деле анчалык мындай коомго, мамлекетке зыян келтире турган нерселерди жазабайт. Ошондо блогерлердин жоопкерчилиги аларга чектелер ошол. Жалпы эле бул баягы чектөө менен эмес, бул ошолордун сабатын жогорулатуу, жанагындай тарбиялоо менен жетишүүгө болот да. Экинчи жагынан бизде бул түбөлүк суроо бар да. Бул баягы журналистика, эми азыр блогерди журналистика деп карап атабыз го. Булар баягы коомдогу окуялар болуп өткөндөн кийин берип аны ээрчиш керекпи, же булар тескерисинче алдыга түшүп, кандайдыр бир деңгээлде коомду бир жака мындай багыттап же локомотив болуп сүйрөш керекпи дегенден нерсе чыгып атпайбы? Менин оюмча, бул жерде ошол жанагы экинчи функциясы жөнүндө да унутпасак да, бирок ал үчүн башкага жол көрсөтүп, же болбосо кандайдыр бир башканы бир туура жолго эртиш үчүн биринчи кезекте адам өзү туура жолду көрө билип, анан тандай алышы керек да. Ошондо гана калгандарды эшите алат. Марс агай, сиз дагы ушул жерден кошумчалай кетсеңиз. Кошумчалап кетейин дедим эле, мүмкүн болсо бүгүнкү күндө Ош студиясынан азыр блогермин деп бир айым өзүнүн оюн билдирип кетти го, анан журналисттерге да сын айтылып кетти. Албетте, журналисттерге да сын айтылып эле келатат. Мурда да айтылган, азыр да айтылат, келечекте да айтылат. Себеп дегенде бул боло турган нерсе, болуп келаткан нерсе. Мен баса белгилейин дегеним, журналист бул факты менен иштеш керек. Эң негизгиси. Эмнени көрдүң, ошону айтыш эмес, ошону далилдеп, чын болгонбу, каяктан чыккан, маалымат булагын тактап, аны атайын расмий өкүлдөрдөн билип, тактап туруп анан коомчулукка так маалыматты жеткириш керек да. Блогерлер бүгүнкү күндө алар ошо коомдо болуп аткан социалдык маселелерди алалык, мисалы ошол эле базар же болсо да бир кандайдыр көчөдө бир нерсени көрүп калса, ошону тартып, анан чагылдырып коомчулукка жеткирип атат. Ал да өзүнүн жолун жазып атат, өзүнүн милдетин аткарып атат. Бирок ал жерде тактоо жолу, фактыны көрсөтүү деген маселе көбүрөөк камтылбай калат. Ал жерде ошону эртерээк элге жеткириш керек дагы, элдин ой пикирин угуш керек. Анан ошону менен ал жердеги көрөрман жанагы каттоочулардын курамын топтоп, анан бүгүнкү күндө ютубер деп атпайбы, ютуберлердин эми алар иш кылып атат, туура иш кылып атат, бирок башкы максат ал жерде чынын айтканда акча табыш керек болуп атат да. Көбүрөөк колдоочуларды алсаң, ал жерде упай топтолот, упайдын негизинде кандайдыр каражатты топтоп алса болот да. Анан Мырзакат агай туура айтты, мисалы аларга көптөгөн каражат, мүмкүнчүлүк сарпталбайт. Сарпталат, албетте, башында камера алыш керек, керектүү жабдууларды алыш керек, бирок мындай расмий түрдөгү массалык маалымат каражатындагыдай чыгымдарга алар дуушар болбойт. Ошол жагы бар да. Анан жана медиа грамоттуулук, медиа сабаттуулук боюнча айта турганым болсо, бүгүнкү күндө мына азыр буга чейин да айтылып кетти, жалган маалыматтар көп чыгып атат да. Такталбаган, бир өңчөй маалыматтар. Жана фейктердин дагы жалган маалыматтар, Кыргызстанда ушул боюнча фейк, факт-чек деген азыр сайт бар, KG деген. Булар 2 жыл мурда башталды бизде Кыргызстанда. Атайын адистер келип окутуп, ошо кантип айырмалаш керек, ошону тактап билгиле деп азыр окутуп атат. Кудай буйрса, мына бизде ошонун негизинде медиа өнүктүрүү борбору ошону колго алып, өздөрү факт-чек KG деп сайт түзүп, ошонун негизинде жана чыккан жалган маалыматтарды тактап берип атышат да. Бул дагы жакшы нерсе. Анан дагы медиа сабаттуулуктун экинчи жагы, бул биздин окурмандар да ошо медиа сабаттуулуктан өтүш керек да, сөзсүз түрдө. Биздин журналисттер да өтүш керек медиа сабаттуулукта. Ошо медиа сабаттуулукка менден кыстырма, жанагы Махатма Гандинин жакшы айтканы бар да, жана журналисттик кесиптин өзү жана дамбаны ачып суунун дамбасын ачып жиберсең, эгин талааны шыпырып кеткендей да, кээде журналисттин ошо жоопкерчилиги жок болуп калса, болду. Коомдо ошол бирөөнүн беделине көбөшүп алып кеткен, же болбосо бирөөнү жалган жерде мактап коюу менен ошондой бир жалган түшүнүктөрдү калыптандырып коюп, анан коомдо биздеги ызы чууга, могу кымгутка салып атканыбыз дагы ошол болуп атат да. Андыктан журналистика массалык кесипке айланып кеткенден мурда
адеп акылак ориентациясында ойлош керек да журналистче жеке уятын себеби публичный иштин жоопкерчилигин ойлош керек. Эртең ушул мага жакшы аттуу жаман аттуу болуп каламбы же жакшы аттуу каламбы деген нерсени ойлонбой фактыга аргументке эмес эмоцияга таянып жазып ийген журналисттер көп да аудан. Анан да кошумчалай кетүүчү нерсе бүгүнкү күндө азыр бизде Кыргызстанда жалпы камалымдоо каражаттарынын үстүнөн доолорду карай турган комиссия бар. Мен ал жакта да комиссия мүчөсүмүн. Биздин төрагабыз белгилүү медиа юрист Шамарал Юсупович Майчиев турат. Анан биздин ошо комиссияга көптөгөн доолор келип түшөт. Бул доолор эмнеден келип түшөт? Жана да мен айтпадымбы, ошо интернет айдыңында сайттар көбөйүп кетти жеке. Анан ошол сайттар акыркы күндөрү чындыгын айтканда жеке турмушка кийлигишип кеткен учурлар көп болуп кетип атат да. Мына ошонун кесепетинен доорустар көп келип түшүп атат да. Ал жерде ошол биз журналисттик этикалык кодекс бар да бизде Кыргызстанда. Ал 23 беренеден турат. Ошонун негизинде иш алып барбаган биздин кесиптештер тилекке каршы ошолордун үстүнөн доолор келип түшүп атат. Бүгүнкү күндө биз аларды биздин милдетибиз биз укук коргоо органдарындай болуп тергебейбиз, кандайдыр бир жарга такабайбыз. Биз болгону эки тарапты бир тынчтык жолуна чакырып, балким ошол чыгарган маалыматыңарды төгүндөйсүңөр, балким кечирим сурайсыңар, ошону пайдаланып жөнгө салуу, ынтымакка чакыруу милдетин аткарабыз да. Биз кандайдыр бир тыянак чыгарып аны немете албайбыз да. Биз кодекстин негизинде гана иш алып барабыз да. Ошол жерде жанагы мен айткан факты менен божомолду айырмалап билбөө макалалары көп келип түшөт да. Тилекке каршы. Рахмат. Анда эмесе биз кайрадан Ош студиясында Абдижапар Акулов агай сизге ошо суроо бергим келип атат да. Деги эле ушул азыркы биздин меймандарыбыз айтып өткөндөй, сиздер блогерлер көбүн эсе маалыматты алдын ала берип жиберүүгө ашыгып, ошо биринчи маалымат жеткирүүгө ашыгып, ошо маалыматты чын төгүнүнө жетпей эле ошо жалган маалыматты таратууга дагы сиздер ошо кадам коесуздарбы же болбосо аны кантип ылгайсыздар? Ошо элге зыяны тийбей, ошо пайдасы тийип, бир шарапаты жакшы жагы тийиш үчүн кандай бир сиздерде ылгоо бар да, Рахмат. Мен өзүм Фейсбукка бир 4 жыл мурун кир десе кирбей жүрөйм, чык десе чыга албай жүргөн кишилердин биримен. Кудайга шүгүр, мен фейк эмесмин, бир эле лицом бар. Анан сиз айткандай мен жеке өзүм кайсы бир такталбаган маалыматты чыгарып жибергендигим жөнүндө мындай эсимде жок. Мен өзүм жооп бере алам деп айтсам болот. Тилекке каршы бүгүн фейктер аябай көп. Биринчи ошол фейктер бир жем таштап коет. Мына ошонун тегерегинде баягы сөз талкуу болуп, жанагы биз медиа сабаттуулук, маданияттуулук дегенде кээде биз аралашкыбыз келбей калат. Себеби дегенде кээ бир адамдар ошол жанагы өтө эле төмөн деңгээлге чейин түшүп кеткенге барып атат да, тараптар болуп. Анан биз канткенде дагы ошол бир жоопкерчиликтүү менен мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Мен ойлойт элем, бул баары бир ушул мезгилдерди өтөт. Азыр биз коомду өзүн өзү тарбиялоо этабын өтүп атабыз. Мен мына ушул Бишкекте отурган коноктордун дагы бир эмесин эсимде да. Мисалы Олжобай Шакирдин бир жазганы бар эле, сүйлөгөн бир киши сүйлөдү, уялган биз болдук деп бир эл аралык чоң жыйындарда айтып келген. Мен билгенде ошо кыргыз туусу гезити мына эки жолу бийлик алмашканда, мен атын айтайын, Бакыт Орунбековду эки жолу алып келген. Бирок ошол журналисттин жанагы өзүнүн позициясын бербегендиги үчүн эки бийликтен аны кетиргенге мындай күбө болгонбуз да. Анан биринчи бийлигибиз эсиңиздерде болсо, ошол бир эркин сөз айтам деп бир көчөгө чыкканга чейин барган адамдарды ошол бир автобуска толбогон адамдар деп атаганга жеткенбиз. Кийинки бир бийликтин тушунда мыкты журналисттерди, мына Геннадий Павлюкту керек болсо ушу өлтүргөнгө чейин барган учурду, мына сөз эркиндигин буйбуз деп. Дагы бир бийликтин тушунда мына ошол калыс сөзүн айтам деген адамдар ошо бийликке карап бир аз сын айтып койсо, аны ак шакалдар дегенге чейин жеттик. Канчалаган журналисттерди миллиондогон долларга жыкканга чейин жеттик. Жөнөкөй бир ошо блогер өзүнүн пикирин, эми элдин ичинде ар кандай адам бар экен да. Баягы 5 манжа бирдей бардыгыбыз эле билимдүү болуп кетпей, ыр менен айткан адамдарды камап, тиги аркасынан куугунтуктаганга чейин жетпеди. Мына бүгүн эле салыштырып олтурабыз. Ошол мен эмне үчүн жана өкмөттүк бир журналистика дайыма эле ошо бийликтин айтканынан чыкпай жүрө берип, кээде ошол мен көп жылдар бою гезитти такыр эле өзгөчө өкмөттүк гезиттерди окубай эле калдык. Желтый пресса тонналап
кагаз чыгат, ал шайлоолор үчүн да кайсы бир саясатчынын кызыкчылыгы үчүн анан ал эч нерсеге жарабай калат. Мен кээде ойлочумун, мен адис катары мына канчалаган токойго зыян келип атат да, ошого окшогон керексиз материалдар. Самоцензурасына кандай карайсыз? Өзүнүзү чектөө маселесине? Мен азыр жана айтып аткандай, биздин күч органдарда бул айдыңды албетте бир контролдоп туруш керек. Ошол жанагы фейктерди бир аныктоо боюнча бүгүн бир мындай жеткиликтүү иш болбой турган болсо, бул биздин коопсуздукка өтө чоң мынандай зыян алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан мен жана айтып аткандай фейк аккаунттар боюнча иштей турган бир саясат болуш керек да. Ташпеже, сиз жанатан бери угуп отурасыз, тегиле блогерлердин жана журналисттердин бүгүнкү күндө сабаттуулугу боюнча кыскача өзүңүздүн жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтсаңыз эми. Интернет айдыгында журналист болобу, же болбосо блогер болобу, жеке активдүү катышуучу болобу, ар бири такталган маалымат берип, анан ар бир жазган сүйлөмүнө жооп берсе. Анан да ошол Фейсбукка киргендеги максаты болсо, мисалы үчүн Фейсбукту 2 аккаунтунда 10 миңден ашык адам бар, ар бир жазган сүйлөмүмө мен жооп бергим келет да. Анан элдин жашоосуна, коомдун өнүгүшүнө, азыркы учурдун абалыны жакшыртууга салымыбызды кошсок. Жеке мен өзүм Фейсбуктагы ошол менин группамдагылардын ден соолугуна кам көрөмүн. Туура. Элдик дарыгерчилик боюнча жардам берсем деймин бир. Өтө маанилүү маалыматтарды алып Андан кийин ички руханий байлыгыны өстүрсөм деймин. Анан айрыкча келин кыздарга, кайнене, кайынсиңди, кайнежелерге көбүрөөк кеңеш бергим келет. Интернет айдыңынан окурмандардын суроолорун канааттандыргым келет мен. Рахмат. Бул жакта Казик, ютубер катары сен деги азыркы коюлуп аткан сын пикирлерге кандай карайсың, сиздерге болгон сын пикирге? Журналист катары, ютубер катары мен ой пикирим мындай. Жана Марсак айтып кетти, Бишкектен ютуберлер өз ишин кылып атат депчи. Бул жерде бирок ошол эле учурда сын пикирлер да жок эмес. Сын пикирлер да бар. Такталбаган маалыматтар берилет деп айтып атпайбы? Такталбаган маалымат бергендер да бар. Ал өзүнүн капчыгын ойлоп, көп көрүүчү топтоп акча иштөө үчүн. Бул жерде да сөз болуш керек да. Мамлекет мен үчүн эмне кылып берди эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылып бердим деп. Ошо ютубта деле ошо Кыргызстандын кооз жерлерин жакшынакай тартып, блогер катары, журналист катары тактап, ютубер катары бүт баарын бирдей этиканын, журналистикалык этиканын сактап, аябай сонун кылып чыгарып, Кыргызстаныбызга салым кошсок болот ютубер катарычы. Эми жаман нерсени эле көрсөтө бербечи. Казанга жакындасаң көзү жугат дегендей, жакшы жактарга аракет кылышыбыз керек. Сиз кыска оюңузду айтсаңыз, андан кийин Гүлшара эже. Мүмкүн болсо микрофонду ал. Кыска. Элекке сууну куя албайт да. Ошон үчүн интернетте маалыматты эч ким токтотуп кое албайт, эч кандай закон менен. Мында биринчи кезекте блогердин жоопкерчилиги, анын колунда иштеп жүргөн журналисттердин жоопкерчилиги, ошолордун коомдун алдында, артык аркадан өсүп келе жаткан жаштардын алдындагы жоопкерчилиги биринчи кезекте өзүнүн профессионалдуулугуна жана уятына карайт. Рахмат, бул жерде Бишкек суранып атыр, азыр кайра бизге келет кезек. Бишкек, жыйынтыктоо үчүн сөздү сиздерге беребиз. Рахмат, анда эмесе биз ушу эң биринчи маданият маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков мырза, сизге ушу сөз берсек, деги эле ушу маалымат айдыңында өзүңүз баягы жөн териңиз менен сезип, министрликте иштеп аткандан кийин баягы өзүңүз Оштогу биздин ошо катчы айттыго, мен азыр көрүп атам, ар кандай элдин пикирлери келип атат, буга чейин башка көз карашта болсом, азыр элдин кызматында башкача. Сизге дагы ушундай эле абал болуп атса керек, ошондуктан ушу маалымат көзөмөлдөө айдыгы боюнча сиз да айта кетсеңиз, Эми көзөмөлдө эмес, жөнгө салуу жакшыраак. Жөнгө салуу, жардам берүү, баарлашуу, диалог аркылуу. Анткени кеңешип кескен бармак орбайт деген кыргыздын жакшы бир сөзү бар. Анан дагы бир сөз бар да, кыргыздын сөздөрү окмошто. Мисалы, тамаша айтсаң билбеске жет,
тар жерде катып сындырат, жамандардын ада жалган сөздү чын кылат дейт. Жалган сөз, ушак, жала адамдын этин жегендей чоң күнөө дейт да. Мисалы сүткорлукка караганда, киши өлтүргөнгө караганда, же бир кишиге карашчылык кылганга караганда дагы жала ушактын зыяны чоңураак дейт. Эмне себептен дегенде, карашчылык менен болгон адамдын байлыгына зыяны тиет. Бирок жалган сүйлөгөндө же болбосо бир жала жапканда адамдын ызат аброюн тебелеп коесуң да. Адамдарга эң кымбат нерсе ызат аброй. Адам ызат аброй, намыс үчүн керек болсо жанын берген. Ошон үчүн сөздү мындай ойлонуп жазалы, анткени ушул молдокелер айтып калат го, бул дүйнөдө дейт амал бар, сурак жок дейт. Бирок бир учур келет, сурак бар, амал жок. Ошондо бир жүзү жарк болгондой болсун, анткени ар бир сөздүн эсебин берчү күн келет. Ошону ойлонолу, анан адамдардын көңүлүн көтөрөлү, манайын чөгөрбөйлү, аркасынан жакшы сүйлөйлү, жаман сүйлөбөйлү. Жакшы күмөндө бололу, жаман күмөндө болбойлу, адамдарды чагыштырбайлы, жараштыралы. Бирок абдан туура айтты. Бирөөнүн жеке турмушун жазып, күйөөсү менен аялын ажыраткандан эмне пайда? Бирок ал жеп атса, ичип атса, мамлекетке зыян тийип атса, аны ачык айтыш керек, бул өтө маанилүү нерсе. Рахмат мырза, катай сиз дагы ушинтип жыйынтыктап кеттиңиз, бизге бөлүнгөн бул аз эле калыптыр. Жанагы нерседе айтып атпаймынбы, биринчи мен баягы журналисттер көбүнчө башкаларга баягы жол көрсөтүп, акыл үйрөтүп дегендей мындай беребиз да. Ошон үчүн баардан мурда өзүбүз биринчи өз деңгээлибизди көтөрүп, өзүбүз ошол бир нерсе коомго айтардан мурда, коомго бирдеке мурда өзүбүздүн жоопкерчилигибизди көбөйтүп алсак жакшы болмок. Бунун албетте жанагы мыйзамдык жагы да бар, бирок мыйзамдык жагынан мурда дагы менин оюмча ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги алып, журналист анын ар бир сөзүнүн канчалык таасир этерин билип, ошону эске алып туруп иш кылса туура болмок. Рахмат Марс мырза, Олжобек. Биздин журналисттер коомдук бирикмесинин негизги багыты жана максаты бул сөз эркиндигин колдоо. Кыргызстандагы анын ичинде ошо басма сөз эркиндигин колдоо, ошондой эле биздин кесипкөй журналисттердин укугун коргоо. Бирок ошол эле учурда биздин кесиптештерди чакырат элем, бүгүнкү күндө ошо журналистикалык 23 беренеден турган этикалык кодексин эстен чыгарышпаса, дейм да, факты менен божомолду айырмалап билелик. Эң башкысы. Рахмат Олжобек. Кесиптештерге дагы жалпы эле элге айтарым дагы, ат көрбөй минип өлтүрөт болбой, эркиндиктин баркын билишибиз керек да. Себеби эркиндиктин чегин билбесең, андан өткөн кооптуу нерсе жок да. Биз ошол эркиндикти баалуулук катары, байлык катары аярлашыбыз керек. Рахмат. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Студиябызга келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биз деги эле буга чейин биздин күндөр жөнүндө эч ким айткан эмес. Аны айтуу үчүн учур менен жашаш керек дейт. Мына учур менен жашап, аны биздин учурубузду айтып аткан мунун баардыгы тең эртеңки күнү тарых болуп калат. Ошондуктан биз дагы абайлап ошо сөзүбүздү иргеп айтканга баарыбызга тең насип этсин. Анда эмесе Ош студиясындагы кесиптешим Зүлфия Жай кайрадан сизде. Рахмат Аида, сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Анда Гүлшара эже кыска өзүңүздүн ушул жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтсаңыз. Сөз деп коет элибизде, бул күчтүү курал да. Сөз адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн. Сөз адамды өстүрүп жибериши мүмкүн да. Ошондуктан журналисттер, блогерлер, ютуберлерден сураныч, ушу баягы жазганда абайлап, калыстык менен, тактык менен, чындык менен жазып, бирок мындай да, биздин баалуулуктардан четтеп кетпешибиз керек да. Кыргызда ушундай сонун сөз бар да, жаманды жашырып, жакшыны чыгарышыбыз керек. Жакшы менен биз коомду туура жолго багыттайбыз, жакшы менен биз адамдарыбызды туура жолго багыттайбыз. Ошондуктан ар дайым чындыктан тайбай, ар дайым калыс сөзүбүздү айтканга үйрөнөлү. Рахмат. Жакшы талкуу болду. Өзү негизи мына блогерлердин таасири менен бүгүнкү күндө да көптөгөн социалдык коомчулуктагы көйгөйлөр чечилип аткандыгы мени кубандырат. Ошон үчүн блогерлердин маданияттуу сүйлөгөндүгү бар, Кудайга шүгүр эле. Анан маалыматты так жеткиргендер деле бар. Журналисттерге караганда ошол блогерлердин шарапаты менен көптөгөн социалдык көйгөйлөр чечилгендигин мен белгилеп кетким келет. Рахмат. Сапканбаева. Мен блогер болобу, журналист болобу, биз Жусуп баласынын эки сабырын айткым келет да. Сөз адамды атагданка жеткирет, сөз адамды ташка чабат, өлтүрөт. Журналисттин сөз оозунан чыгабы, жөнөкөй адамдын оозунан чыгабы сөз адамга канат бериш керек. Адамга үмүт бериш керек. Адамды жакшылыкка жетелеш керек да. Мен ошолорду каалайт элем. Мен бир гана нерсени айткым келет, сөз соңунда ушул интернет булактарын колдонуп жатканда, кээ учурда чындыгында Сапканбаева айткандай, бир сөз сизди канат берип учурат, ал эми бир сөз сизди чындыгында бул жашоодо эң бир керексиз адам катары, өзүңүздү өтө пас адам катары сезгенге чейин алып келет экен. Андыктан ар бир сөздү айтып атканда факт менен айтууга аракеттенели. Саламатта калыңыздар.